Салам достор, менин каналыма кош келипсиздер. Мен бүгүн сиздерге биздин сүйүктүү азыгыбыз айрандын пайдалуу касиеттерин айтып берем. Биз баарыбыз айранды сүйүп ичебиз, бирок анын көптөгөн пайдалуу касиеттерин биле бербейбиз. Буга байланыштуу аталган азыкты колдонуунун жолдорун сиздерге айтып берейин. Айран организмди шлактардан тазалоочу табылгыс азык. Бул үчүн башка тамак аштарды биротоло чектеп 3 же 5 күн бою айранды гана ичип туруу керек. Тамак ичүүгө табит тартпай турганда айран ичиңиз. Анын жагымдуу даамы ашказан бездерин иштетип, мунун эсебинен табит ачылат. Айран тамак сиңирүүчү каражат катарында жакшы жардам берет. Тамагыңыз сиңбей кыйналсаңыз, айрандан 1 стакан ичип койсоңуз, 50-60 мүнөттө жегениңиз аш болот. Майлуулугу жокко барабар болгон айранды ичип турса, ал жүрөк кемтиги, атеросклероз, миокард, инфаркты сыяктуу кан тамыр ооруларынын өрчүүсүн басаңдатат. Өзүңүздө алсыз сезип сасык тумоо айланчыктап турганда айран ичип туруңуз. Ал иммунитетти бекемдеп, ооруга каршы турууга жардам берет. Комплекстүү аллергияга жакындыгы бар болгон шартта да айран ичип туруу керек. Ал аллергияга чалдыгуудан натыйжалуу коргойт. Териңиз майлуу болсо, эртең менен бетиңизге айрандан тегиз кылып жаап, 15 мүнөттөн кийин салкын сууга жууп салыңыз. Бул майлуулукту азайтуу менен катар бетти назик кылат жана агартат. Бир жумуртканын агы менен 2 аш кашык айранды аралаштырып бетиңизге сүйкөйсүз. 15 мүнөттөн соң салкын сууга жууп салыңыз. Териңиз мында кургабайт. Түбүндө шекер кошулбай ичилген кофенин жугу же болбосо кофе кайнаткычтын астында калган кофенин калдыгына 2 аш кашык айранды куюп, жакшылап аралаштырасыз. Анан аны сууланган бетиңизге жаап, 1 мүнөттө жакын массаждап турасыз. 10 мүнөттөн кийин жууп салсаңыз, бетиңиз назик болуп, жагымдуу көрүнүп калат. Айран чачтын түшүүсүнө каршы да жакшы жардам берет. Ал үчүн алгач айранды жылытып, чачыңызга сүртөсүз. 15 мүнөттөн кийин жылуу сууга жууп саласыз. Мындай ыкманы 1 айдын ичинде 5-6 жолу кайталасаңыз, чачыңыз түшпөйт, сапаттуу да болуп калат. Бул ыкманы мен апамдан үйрөндүм. Мына ушундай достор, мен айран жөнүндө билгеним ушул болду. Сиздер дагы айрандын пайдалуу касиеттерини жана кайсы тармакта колдонсо кандай болот экенин билсеңиздер, сөзсүз бөлүшүңүздөр. Сиздерден комментарий күтөм. Бул видеонун сиздерге пайдасы тийди деген үмүттөмүн. Эгер видео жакса, лайк басыңыздар жана жаңы видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн менин каналыма жазылып коюңуздар. Барыңыздарды жакшы көрөм. Көрүшкөнчө.